Балам, эгер сен бүгүн абдан жакшы ойносоң, бүт Кыргызстанга тааныласың. Андан Кудайым буйруса, чет өлкөлөргө, конкурстарга барасың. Эле койчу да койчу. Макулбу балам? Ата, эгер мен бүгүн комузду жакшы чексем, мага жаңы комуз сатып бересизби? Албетте балам. Бүгүн сен тиги мектептеги концертте өнөрүңдү көргөзсөң, ушундай бир татынакай комузду сага тартуулайм дейсиң. Элдин баары сени карап оозор ачылып кол чабып эле отуруп калышат. Жарайбы? Жара. Аззам. Кана. Жан, барам курткаңды алып келе калчы, чурка. Бүгүн сатып берем мен. Канча жолу айткансың сатып берем деп. Бул комуздун эскилиги жетип, үнү да жакшы чыкпай калыптыр. Мына. Кел. Мурда ашыкча акча жок болчу. Мына балам, атайын сен комузуңа деп акчаны чогултуп койдум. Рахмат. Бардыгы сен үчүн балам. Кана даярсыңарбы? Болбосо кет мектепке кечигип калабыз. Кеттик. Ата, сиз ременди такпайсызбы? Такпайды деле болсо боло берет. Бул жакта гаишниктер деле турбайт. Атаңдын ою боюнча ремень гайдер үчүн керек, өзү үчүн эмес. Кандай түшүнбөйсүң? Балаң сага карап, бана сенин кылганың кылат да кийин. Болдучу. Мына буздуңбу? Эми штрафка акча төлөш керек. Апа, эмне үчүн мен атамдан кошумча сабакка акча сураганда жок деген болчу? Көрүп жатпайсыңбы, балам? Атаңдын ушундай нерселерине акча керек болуп жатпайбы? Кудай беришпейби? Таң атпай туруп алышкан эч качан турчу эмес эле бул жерде. Күндө ушунча акчаны бергенге ичиң ачышпайбы? Каяка ортасына көздү ачып калбайсыңбы? Баскыла. Басып өтүп кетпейби? Ата, ал менин эжекем да. Баса бизди тааныган жок болсо экен. Мен кайдан билиптирмин аны? Чуркай эми мектепке кечигесиң. Кечине көрүшөбүз, Апа, саат 4кө кечикпей келгиле. Макул балам. Сөз бербедимби? Чуркайбы тезирээк. Бара кой. Кожош, Данчиктин конкурсуна жаштакка кийинип баралы. Жетишесиңби? Жетишем. Бат-баттан товарлар точкаларга жеткирип койгон. Келип калам дебедим. Акын эле айдачы. Карман эле айдап атам го. Эң башкысы гаишниктерге кармалбай, көздөрүнө көрүнбөй, бат-баттан акча таап, силерди баксам болдубу? Туура да. Ай, билесиңби? Камчы ат үчүн, атиги жүгөн эшек үчүн. Ал эми таяк болсо акылсыздар үчүн берилген экен. А бизге, адамдарга, мыйзамды сактап, эрежени сактап, кырсыктарга учурабаш үчүн ышкырык менен таяк берилген экен. Ошондо сен мени акылсыз деп жатасың да, Болот эмнеге болбойт? Болот, мына элдим эле токтоп. Мына, келип жумушум. Макул анда, ишим жакшы болду. Болуптур. Мейли кечинде көрүшөбүз.
азыр мен кайра чылайынчы. Машина сүзүп алдым мен. Ай жігіт, не кылдың onu? Қандай кетіп қой, не кылдың машинаны? Сен шашқыр менен қандай ішің бар? Тауық шоғындырдың айынан қаншалған авария болып адамдар. Құдай сақтасын, машина ғой, киши сүзгөн жокмун ғой, ешкимден өлгөн жок. Ай, сен бұнда да қатысың. Өзгөрдү эле күнөөлүсү бар, кичине тормозду тепкенде мындай. Абей, мен күнөөлүмбү. Сен мен башка. Давай гайфты чакырт ал. Эмне кыйын болосуң? Гайфай жолу бүтүрөчү. Гай жолу канча дейсиң? Жок, канча деген мен. Жок, мен бастырсылайм. Менде 4000 бар, ушуну берейин. 4000 Аяка чоңго сен мол 4000 4000 болбойт де. Саламатсыз безе. Комуздарыңыз бар екен. Комуздарыңыз қаншадан? Өрік бар ең жақсысы. Ошо өрүктү бериңизчи. Канча дейсиз? Өрүк комуз. 8. 8000? Үйөже. Мынча кымбат? Бұл ең жақсысы өріктен жасалған. Концертіне. Канчага бересиз? Түшөсүзбү? Түшө албайм, бұл эме. Чехолу менен бири ошончо турат. Чехолу бар. Кымбат экен. Жакшы комуз экен эже. Азыр эме. Отурумуз. Эже. Менин акчам бир аз жетпейт экен эже. Кандай кылсак болот? Толук бермейинче бере албайм. Эже, мындай кылбайлыбы? Мен азыр бул жакта акчаны берейин. Анан соткамды кошуп берейин эже. Жок, андай болбойт. Толук бериш керек. Эже, анда паспортумду да кошуп берейинчи, анда мына экөөнү тең кошуп берейинчи. Суранчы күтө туруңузчу, мен эртең сөзсүз салып кетем. Алло. Каяктасың? Баратам аз бардым. Комуз алдыңбы? Барганда айтып берем де. Келеми батыраак. Ладно, давай.
Ака, сіз машинаны қайда қойғансыз? Машина. Атам дағы тұра емес жерге машинасын қойған екен да. Жол ережесін сақтаған бұл айдаушы көйлек алышады, оқ алышады. Оқ алғаннан кейін баяғы тұрмышта бір жерден болса бір жерде оны жол ережесін бұзады. Өзіне өзі тәртіпке шақырыш керек та. Бұл тәртіпке шақырып жолды сақтап, тиешелі айдау шартына көзіш керек. Бүгінгі күнде жол ережесін сақтаған фактор абдан көп Қырғызстанда. Мыйзамдын сыйлағандығы көп болып жатыр бізде. Мыйзамдын барлығы негізі шәккеш келген күштүү мыйзамдар. Просто сыйлағандығы мыйзамдарды аны сактабагандыгы калып келет да. Ар бир жол эрежесин бузган боюнча өзүбүз статистикалык анализ жүргүзөбүз, анализ деп коет. Анын баарын бул жол кырсыгы менен байланыштырып баары тактайбыз да. Биз бүгүнкү күндө азыр ачык айтканда бул тез ылдымды ашырышат. Бирден бир көйгөйлүү маселе биринчи шарт. Жана куу өчөт, карама каршы чыгышат жол шартына. Аягы акыры жол кырсыгына алып келет. Анан практикада көп көрсөтөбүз, өзүбүздө көрүп атсак, мына курду тагынбайт. Уйдулук телефон менен сүйлөшүп жүрө берет. Мас абалын айдашат. Бул бирден бир көйгөйлүү биздин маселе айдоочулар тарабынан. Жанагы жанып турган чырак мусат бербеген кызыл жанып турса дагы болбой өтүшөт. Кууп артта бирөө кууп келаткансып. Ошондой эмелерде жанагы жол чийимдерди көзгө илбейт. Элди ташыган шартын баарын бушат. Кичинекей жаш жетилик баланы, 12 чыгадак баланы алдыңкы орунга отурусуп алышат. Же аны сактоочу жанагы автокресло деп коет. Ошондой шарттар менен айдап алып жүрүшпөйт. Ушунун баарын алып келип жанагындай жол кырсыктарын алып. Бардык шарты бар, мындай чындап келгенде. Бизде эле биздин Кыргызстан мамлекети экономиканын деңгээлин өзүңүздөр байкотосуздар. Туурабы? Кыргызстанда Бишкек шаарына алып келет, кандай жолдор шарттуу түзүлүп атат. Асфальтировать этилип атат, жаңы светофор объекттер тургузулуп атат, чийилип атат. Ага деле болбой эле нааразычылыктарын, ар кандай интернет булактарын чыгарып атат. Мында алып келсек, биздин айдоочуларга карата баардыгы шарт түзүлгөн. Жана автобекеттер бар, окуу жайлары бар. Айдоочу көйлөк ала турган атайын тийиштүү мамлекеттик орган бар. Окуу жайлар бар. Техникалык жагынан көйгөйлүү маселелер бар. Мировой деңгээлге алып келе турган жанагындай стендтер жок окуу жайларында. Алар жанагы отуруп стендтерге окуп, жанагындай ар кандай упражнениялар кылыш керек. Жанагы окуу деңгээлинен мисалы үчүн сабактар астыгыбы, тарбия берүү боюнча бул туура тарбия берип атабы, татыктуу тарбия берилбей жатабы, берилип атабы, булардын баары тең бул көйгөйлүү маселе. Бул мировой практикада деле бар андай. Бирок мен ойлойм, эгер бул адам өзүнүн тарбияласа, конструировать этсе бул окумак адамдар. Анткени бизде баардык шарт бар. Эгерде каласа, жанагындай мастерлер жанына отуруп алып үйрөтүп атпайбы? Бул көңүл коюштук болуп атат. Көңүл коюп ушул мастер турса, жана практический занятие өтүп, жана вождение кылганда эле ошону тактай үйрөнсөлөр, мен ойлойм баары үйлөнөт деп көп жаштарыбыз тоот боздукка сылып жанагы техника азыркы автоунаалардагы чет мамлекеттик унаалар болуп атпайбы? Тез жылдамдыкка бат өрчүт, бат эле. Мурдагы техника менен азыркы каражат автокаражаттын айырмасы да бар да. Ошолордун баары мен ойлойм жол эрежесин бузганга алып келет. Биз ички иштер министрлиги тарабынан жол кырсыгын кообуздун башкы башкармалыгы. Жана андан тышкары биздин Кыргыз өкмөтү тарабынан чоң бул жол эрежесине өзгөртүү жана реформа киргизүү биздин кантип жол эрежесин сактап жана жол эрежесин болтуруу максатында жаңы бир өзгөртүү, жаңы форматта иштөө маселелери коюлган. Атайын тийиштүү орган түзүлгөндөн кийин, жол коопсуздук камсыздоо башкармалыгы түзүлгөндөн кийин бул багытта биздин кызматкерлер уже иштей баштады, катуу иштей баштады. Бүгүн күнүгө көзөмөлгө алып атабыз. Көзөмөлгө алгандан кийин ошого кандайдыр бир өзгөрүү бар деп эсептесек болот да. Муну да өкмөт
карап турат, бизди көзөмөлгө алып атат. Биздин ички иштер министрлиги тарабынан да көзөмөл алды, министр тарабынан, биздин заместитель тарабынан баарын көзөмөл алып турат да, обстановканы баарын карап атат, кандай иш алып барып атат. Бизде азыр күнүгө кызматкерлерге тийиштүү шарттарды баарын түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Ар бир патрулдук транспорт каражатын ошо жол көзөмөлүнө чыгарып, балдарды өзүнүн ишиңерди тагап баруу, тиешелүү нормативдик актыларды жана ведомство актыларды так билүү, биздин айдоочулар жарандар менен кандай мамиле кылуу, кандай сүйлөө шарттарын түзүү. Мына бүгүнкү күндө бизде биринчи этапта бизди окуу процесси бүттү. Биздин кызматкерлерди биз окутуп атабыз, мыйзамдарды окутуп атабыз. Андан тышкары жанагы биринчи медициналык жардам көрсөтүү жол кырсы болсо, аны да окутуп атабыз. Ар бир кызматкердин өзүнүн функционалдык милдетин аткаруу боюнча өзүнө жумушунун боюнча сабактар өттү. Андан кийин жерлерде биздин жетекчилер тарабынан дагы алар да өзүнүн колунан иштеген кызматкерлерге тиешелүү деңгээлде жумасына 2 жыл сабак өтүшөт. Анан дагы кандай конфликтилүү болгон элдер менен кандай сүйлөшүү болгон алардын баардыгын жашыруун жана ачык көзөмөлгө алынып текшерилип атат. Арада ушулар бар, мына интернет булактарын өзүңүздөр эле көрүп атпайсыздарбы? Баардыгы общий доступный болуп атпайбы? Биздин кызматкерлер, может быть, туура эмес сүйлөп, туура эмес эски метод менен жанагы айтып атпайбы, техпаспортты бериңиз деп, азыркы күндө техпаспорт, свидетельство о регистрации транспорта деп бул бир какой-то болбогон бир сөз үчүн талаштырса болуп атат. Анан административдик протокол түзүп койсо, мен бул протокол менен макул эмесмин, мен токтоо менен макул эмесмин дегендей ошондой бир эмелер менен арыздануулар менен бизге кайрылат да. Андан тышкары мага карата туура эмес сүйлөдү, анан кийин мага орой мамиле кылды деп ошондой мааниде көп жарандар кайрылат да бизгечи. Кайрылат. Ал боюнча биз териштирип, анын баардыгын карап, териштирип, анан тиешелүү корутундулар чыгарып, эгер биздин кызматкерлерден күнөө кетсе, биз тиешелүү жазасын берип атабыз. Эгерде күнөөсү жок болуп калса, кээ бир жарандар өздөрү айтып атат, мен ачуулук менен келип айттым, андан кийин кайта мына азыркы күндө өзүм ойлондум да келдим, тосмо арыз жазган келдим деп кайта тосмо арыз жазып бергендер да бар. Эми алып келгенде бир жылына бир 700.000ден 800.000ге чейин жол эрежесин бузгандарга катталат. Күнүнө бүгүнкү күндө бир 3000ге жакын, 3000ден ашуун, 3000ге жетпеш жакын ошол жол эрежесин бузгандар тасталат дагы, жана ошолорго атайын протоколдор түзүлөт. Ачык айтканда бир 20 жаштан бир 40 жашка чейинки курактын эмелери да ушундай жол эрежесин бузушат. Жаңы методго өтүү боюнча бизге жардам катарында жаңы технологиялар керек бүгүнкү күндөчү. Эми азыркы өзүңүздөр билип атасыздар, Казаком алкагында жана акылдуу шаар деген долбоорлор келип атат. Биз өз тараптан тиешелүү багытта биз өзүбүздүн дагы эмне керекти бизге ошолордун баарын берип атабыз да. Анан биздин кызматкерлер жанагындай комиссиялардын составында, жана жумушчу топтун составында бар. Алар ошо биргеликте иштеп, мыйзамдарга өзгөртүү керек, кандай техникалар керек бизге деп ошону айтып багытта иштеп атабыз да. Аппараттык комплекстер эгерде биздин могу перекресткалардын баарына коюлса ойлойм, бул дагы бир чоң шартты түзүп берет. Мен ойлойм, айдоочулар ошолорго камераларга түшүп, жана айыппулдар төлөп 5-6 жол төлөгөндөн кийин анан ойлонот деп ойлойм. Кокуй анан жол эрежесин бузбай тынч гана айдайын депчи. Эң бир чоң бул ырчак, бул айып салуу да. Айыпты канчалык көп салып эметкенде анан ойлонот. Мен үйгө алып барышым керекти, айлыкты. Үй бүлөмө курутушум керекпи, же кечке ошо айыпты төлөй берем депчи. Төлөбөзө өз үчүн, анан кийин ал материал сот органына өтөт дагы, соттун чечими менен айдоочу бул убакытка чейин определен убакытка чейин ажыратылат. Айдоочуларга кайрылат элем, жол эрежесин сактап, өзү дагы өзү алып бараткан жанында отурган жарандарды дагы үчүн жоопту да. Ойлойм, ар бир адамдын үйүндө үй бүлөсү күтүп атат. Тынч ынтымактуу, бирибизди түшүнүп, жол коопсуздукка башка кызматкерлерби, жөнөкөй айдоочу жарандарбы баарыбыз биргеликте ошо тыгыз мыйзамды ишилап алып барсак, Кыргызстан мамлекети өсөт. Жана экономикасы да өсөйт деген. Бүгүнкү күндө азыр заманбаптын талабы өкмөт жаңы жакшы шарттар коюп берет, ошону аткарабыз деп мен ойлойм, үмүттөнүм, мен ошого чакырам.